Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Бул жылы Токой чарба башкармалыгына 75 жыл болду. Ачы Токой чарбасында иштеген Муңайымкан Сартбаева Токойдун сакталышын көп жылдан бери эмгектенип келет. Муңайымкан 1959 жылы Сейдикум айылында төрөлгөн. Орто мектепти ийгиликтүү бүтүрүп, Фрунзедеги экономикалык техникумун айыл чарба бухгалтер бөлүмүн аяктаган. Өзүм айылыма келдим. Келгенден кийин айылда 2 жыл иштегенден кийин 1982 жылы мени турмуш шартыма байланыштуу ушул Ачы Токой чарбасына келдим. Келгенден кийин мени чакырышып ишке алышты. Конкурс менен ишке кирдим. Үчөөбүз келдик элек. Анан мени тандап алышты. Бүгүнгө чейин иштеп келатам. Жолдошу Ташболот мугалим болуп эмгектенет. Муңайымканга үй бүлөсү да колдоо көрсөтүшкөн. Эртең мененки 8-де башталган жумуш күнү кечки 5-6-га чейин созулчу. Жаңгак тери учурунда дем алыш күндөрү да иштеп калган учурлары болгон. Токойчулар менен иштөөдө БТР кызматкерлери дейт, инженер техника кызматкерлери менен иштөөдө албетте кемчилдик болот. Себеби жалгыз мен аял ушул балдар менен токуучулар менен иштеп жүрдүм. Ар кандай сөздөр айтылат. Көп жыл иштеп көнүп калдым да. Как өзүмүн бир тууганымдай эле кабыл ала берем алардын сөздөрүн. Алар мага өтө жакын, мен да аларга көнүп калганмын. Айтышат, сен ушундай кандай иштей аласың, ушунча эркектин арасында иштеп атасың. Мурда 30 бочук. Азыр болсо 24 иштейбиз. Балдар түшүнгөн, билимдери бар, кызматкерлер көбүнчө. Негизи менин тагдырым Токойго байланышып калган экен. Токой менин жан дүйнөм. Өзүм жаратылышты жакшы көрөм. Кызылыңкүрдө жашап, токойчу болсом дейт элем. Токойдун сакталуусуна өз салымын кошуп жатам деген Сартбаева азыр татыктуу эс алууга чыкса да, кесиптештери иштөөсүн өтүнүп, өз кесибин сүйгөн Муңайымкан Сартбаева Токой чарбада эмгектенип келүүдө. 1982 жылдан мына ушу бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатам да. Азыркы убакта пенсиядамын. Пенсияда болсом дагы иштеп атам. Ишим жакшы. Август айынан бери айлык көтөрүлүп, токойчуларыбыз аябай жакшы немеде иштеп атышат. Кыскасы мен иштегениме өкүнбөймүн. Дагы да Кудайым ден соолук берсе да иштөөгө аракет кыламын. Кесиптеши Оганбек Базаркулов Муңайымкан Сартбаева менен 20 жылдан ашуун иштешип жатканын айтып, Токой чарбасында 40 жылдан бери эмгектенген кесиптеши тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Миңайым эже өз ишине так аткарган айым. Токойчулар менен иштешүүдө көп кыйынчылыктар болот. Токойчулар эл менен иштешкендиктен уруш талаш көп болот. Ошол убакытта Миңайым эже туура калыс сөзүн айтып чечип берет.